Assalamu алейкум, мусулман бир тууганым. Мен бүгүн сиздер менен өзгөчө самса даярдап көрсөтөм. Бул тестаны мен алдын ала даярдап, кадимки морозилкага салып койгонмун. Эч нерсе болбойт. Шашылыш мейман келип калса дагы тезинен самса даярдап чыгарсаңыздар боло берет. Мен кийинки берүүлөрдө атайын ушул камырды дагы көрсөткөнгө аракет кылам. Кандай жайылып, кандай даярдалышын. 3 түрдүү начинкабызды жайылган камырга салып, алардын чекесин жарым ай кылып бириктирип, андан соң үчөөнү ушундай тегерек нан түрүндө бири-бирине ороп чыгабыз. Андан соң ушинтип чекесин сулуу көрүнүш үчүн өрүп коебуз. Бул экинчи өрүлүшү. Кадимкидей ушинтип бөлөк-бөлөк кылып өрүп койсоңуздар дагы боло берет. Айырмасы жок. Даяр самсаларды духовканын листине салып, үстүн жумуртканын сарысы менен сүртүп, күнжүттөрдөн себип, кааласаңыздар сейдене, күнжүт айырмасы жок, каалаган нерсени себип боздотсоңуздар болот. Турган духовкага 30 минутага коебуз, 180 градуста бышат. Мынакей достор, мен айткан өтө даамдуу, өтө сонун самсабыз даяр болду. 3 түрдүү начинка бар. Бул көк, картошка жана эт. Келген меймандарыңыз дагы каалаганын бирден тапып жеп көрсө боло берет. Сиздер начинкасын ашкабактан кылсаңыздар деле, өзүңүздөр каалаган нерседен кылсаңыздар деле боло берет. Мынакей достор, мен айткан самса даяр болду. Сиздер дагы даярдап көрүңүздөр.